Кайнатасынан кордук көрүп, түрдүү зордук зомбулуктарга дуушар болгон келиндер билесиңби KG порталына көп кайрылат. Келип түшкөн бир нече окуяларды баяндап, анонимдүүлүк сакталды. Адистердин кеңешин сунуштайбыз. Баламдын көзүнчө зордуктады. Күйөөм ичет, өзүбүз кайната кайненемден бөлүнүп пансионатка көчүп кеткенбиз. Ал жерде бизге окшогон бирин серин түтүн жашайт. Бир жолу күйөөм аябай мас болуп келип, кошуналарга жабыштырып катуу сабады. Ушунча бук болуп кайындарымдын үйүнө барып ыйлап, арыздансам кайненем мени күнөөлөдү. Кайнатам болсо унчуккан жок. Мага боору ооругансып, келеми ыйлаба, үйгө жеткизип салайын деп машинасына отургузуп, 2 жаштагы балам менен үйгө алып барды. Үйгө киргенден кийин келин чай койчу деп айтты. Чай коюп жатсам артыман келип колдорумду катуу бууп 2 жаштагы баламдын көзүнчө зордуктап салды. Ишин бүтүрүп эч нерсе болбогондой үйүнө кетип калды. Бул иш дагы бир ирет кайталанды. Ал маалда кайненем кирип келип калып, мени аябай сабап балам экөөбүздү кошуп эшикке кууп чыкты. Үйгө барсам ата-энеме чалып айтып коюптур. Алар да кабыл алган жок. Ошентип 3 жылдын тегереги болду. Азыр Бишкекте тигүүчү болуп иштейм. Баарын эстесем эле өлгүм келет. Сураныч, жардам бергилечи, эмне кылам? Кайын атама жолдошум салып берди. Чынында бул нерсени сиздерге айтуунун кереги жок болчу, бирок чыдай албадым. Ансыз деле жүрөгү оору көп. Менин күйөөм ичет, жумушу жок. Кайненем каза болуп калган. Кайнатам менен чогуу турабыз. Ортодо балабыз жок. Бир күнү сыртта кир жууп жатсам кайнатам келип тийишти. Билмексем болуп сыртка чыгып кеттим. Ал күнү жолдошум ичип келди. Баарын айтып берсем бир берип койбойт белең, короп калмак белең деп оозумду ачырды. Үйүмө кетип калдым. Ажырашып кеттик. Ушул күнгө чейин уккан кулагыма ишенбей келем. Кайнатам кийише берет. Саламатсыздарбы? Сиздерден кеңеш күтөм. Кайнатам кайненемдер менен турабыз. Күйөөм көп ичет, үйгө эс алуу үчүн жоготуп коюу үчүн келет. Бир күнү дагы ичип келип уктап калган, кир жууп олтурсам кайнатам жаныма келип тийише баштады. Дайым мени башкача көз караш менен карайт. Кээде атайын денеме колун тийгизип өтөт. Зордуктап коебу деп корком. Ал чоң киши эмне кылсам болот? Мен ага эч кандай повод берген эмесмин. Кайнатам чечингенимди эле күтүп турат. Кайын журтум жакшы турат. Убагында кайнатам чоң кызматтарда иштеген. Азыр эмгек өргүүдө. Жолдошум жалгыз баласы, бир өзүнчө айылда турабыз. Кээде шаарга келгенде алардын үйүндө жашап калабыз. 3 балабыз бар. Мен кайнатамдан корком. Дайым мени башкача көз караш менен карайт. Бир күнү кайын журтум неберелерди сагындык дегенден балдарымды алып шаарга келдим. Күйөөм жумушуна байланыштуу айылда калган жай болчу. Күн ысык болгондуктан кечинде ич кийимчен жатып алгам. 2-чи кабатта уктап жатканбыз. Эшик бек болчу. Бир маалда кайнатам эшикти ачып, мени бир саамга тиктеп кайра жаап чыгып кетип калды. Дагы жакшы, жанымда балдар бар эле. Бул тууралуу жолдошума айткандан уялам. Эмне кылсам болот? Кайнагам зордуктаган. Мурунку жолдошум экөөбүздүн ортобузда 3 бала бар. Айылдагы элдердин малын багып жайлоого чыкчубуз. Күздө, кышта кашарда болобуз. Бир күнү жолдошум айылга азык-түлүккө кеткенде кайнагам келди. Чайын берип балдарымды жаткырып коюп жатсам кайнагам келип мени зордуктап салды. Жолдошума баарын айтып, мындан ары жашай албастыгымды билдирип кетип калдым. Шаарга келип жумуштап иштеп батирге чыгып айылдан балдарымды алып кеттим. Азыр жаңы турмуш кургам. Балабыз бар. Мурунку жолдошум да үйлөндү. Байкеси каза болуп калыптыр. Тамара Воронцова, психолог. Эмне үчүн кайната келинине көңүл буруунун нишандарын көрсөтүп асыла баштайт? Негизги себептерин карап көрөлү. Келин үйдө ачык кийинип, ачык макияж жасап жүрөт. Кумардантуучу позаларды жасайт жана башка. Келин жөн гана жаңы үй бүлөгө жагуунун аракетин көрөт, бирок анын иш аракеттерин туура эмес түшүнүшөт. Келин өзүн эрежелерге ылайык алып жүрөт, болгону кайнатасы бузук адам. Кайнатанын жашы 40тан баштала турганын унутпайлы. Үйдөн жаш, сулуу, активдүү кызды көрүү ар бир эркек үчүн кумар болуп саналат. Кайнатага асылып жатса эмне кылса болот? Күйөө же башка туугандарга айтуу керекпи? Эч качан антпеңиз. Сиз видео камера коюп, анын аракеттерин ырастаган күндө да абдан чоң чатак болот. Бизде ар дайым аял күнөөлүү, алардын үй бүлө бузулбайт. Сиздин нике аяктайт. Алардын дагы, сиздин дагы үй бүлөдө эч качан тынчтык болбойт. Эң жакшы чечим өзүнчө жашоо. Салт бул жакшы. Бирок 21-кылымга жакшы жана пайдалуу салтты алуу керек. Ата-эне 70-80 жашка чыгып жардамга муктаж болгондо алар менен жашаса болот. Болбоду дегенде жаштар жаңы баш кошкон биринчи жалында өзүнчө жашаганы жакшы. Ата-энелер эл эмне дейт дегенден коркпошу керек. Анткени балдар убакытты баарынан артык жана кымбат. Бөлөк жашоого умтулуу керек жана бул маселени үйлөнгөнгө чейин талкуулап алса жакшы болот. Күйөөсү аялдын бардык тараптан эмоционалдык, физикалык, жада калса туугандарынан дагы коргоп турушу керек. Бул чындык.
Дагы бир эскирген салт келинди үйгө бекитип жана аны эч жака чыгарбай коюу. Кыз билим алган, өнүккөн жана өзүн өзү сыйлоого тиешелүү бардык сапаттарга ээ дейли. Бул учурда убакыттын өтүшү менен анын жүзөгө ашырылбаган энергиясы эркек менен никени жок кылат. Муну практика көрсөтүүдө. Кайнатасы күйөөсүнүн байкеси же анын досу кошунасы тийишсе, бул маселени тынч жол менен чечүүгө мүмкүн. Бир чечим кабыл алганга чейин психологко келип, жагдайга туура келген чечим тандаңыз. Курбуларыңыз жана туугандарыңыз менен талкуулабаңыз. Мындай учурда айыптоого жана ушакка 100% кепилдик бар. Бардык кыздарга мындай көйгөйдөн алыс болуусун каалайм. Гүлбарчын Жумабаева, никелер жана зордук зомбулук боюнча эксперт. Саламатсызбы окурман? Азаматсыз туура эмес аракеттерде зомбулукту ушинтип ачык айтып сурап кайрылуу керек. Орну жашырса өлүм ашкарелейт дейт. Ар бир аял бактылуу болгонго татыктуу. Күйөөңүз ичсе, кайнатаңыздын мамилеси шектүү болуп жатса, өзүңүздүн ал үйдөгү ордуңуз жөнүндө ойлондуңузбу? Азыр сиз жашсыз, ден соолугуңуз бар. Алардан кетип иштеп, өз алдынча материалдык жактан көз карандысыз болуп жашоого мүмкүнчүлүк бар да, чынбы? Мас адам бир күнү туулу жерге чапса эмне болот? Кайнатаңыз арам оюн ишке ашырса кандай болот? Тезинен чечим кабыл алышыңызга тилектешмин. Күчтүү болуңуз, өзүңүздүн коопсуздугуңузду, келечегиңизди ойлоңуз. Алгач кыйналасыз, анан көз карандысыз болуп жакшы жашап кетесиз. Келечекте балким чыныгы таяныч болгон өмүрлүк жолдош болуучу адамды жолуктурасыз. Булак билесиңби, чекит KG.